Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде кезектеги таңкы аштардын бири рецепт эң жөнөкөй. Керектүү азыктар 500 грамм аш кабакты чарчы туурап алабыз. Ошондой эле жашыл чөптөрдөн укроп жана көк пиязды майда туурап каймакка кошобуз. 180 грамм каймак керек же болбосо сливки. 1 тишче сарымсакты майдалап алабыз. Жана кашыктын учуна кара мурч жана таттуу кызыл калемпирден жарым чай кашык кошуп, жакшылап баардыгын аралаштырып алабыз. Эми табаны ысытып, өсүмдүк майынан бир аз куюп, аш кабакты 8-10 мүнөттөй бир аз кызарып, жумшарганча кууруп алабыз. Андан кийин каймакты куюп, жай отто дагы бир 2 мүнөттөй аралаштырып алабыз. Эгер аш кабактын өзүн жактырсаңыз, дал ушул кезинде деле абдан даамдуу. Ал эми биз бетине жумуртка чагып, татымына жараша туздап, дагы бир 2 мүнөттөй бышырып алабыз. Достор, мына ушундай пайдалуу, даамдуу таңкы аш болду. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Эгер бул видео жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.